ушул Нур эс алуу жайы, бул үй бүлөлүк жеке менчик эс алуу жай. 200-250 адам батып эс ала алат бир моментте. Ушул биз муну кура баштаганда биринчиден элдин жакшы эс алуу шартын түзүүгө аракет кылганбыз. Бул көрктөндүрүп, жашылдандырып, ушул жерде 40тан ашык түрдөгү хвойный насаждение, елкалар өстүрүлгөн, гүлдөр өстүрүлгөн, сырткы эс алуу жайынын өзүнүн бардык шарттары толук, өзүнүн саркындыларды тазалоочу, чыпкалоочу жайы бар. Германиялык производстводон чыккан Bio 50 деген өзүнүн скважинасы бар, айланатасы тозулган, өзүнүн арендадагы, ижарадагы пляжы бар, пляждык зонабыз бар. Бардык шарттарын түзүүгө аракет кылып атабыз. Мына бүгүн президентибиз дагы ушу туризм тармагына абдан чоң көңүл бөлүп, биринчиден ушу биздин ата бабадан калган, мураска калган ысык көлүбүздү кийинки муундарга таза кылып, ошо биз кандай ата энебизден алсак, улуулардан алсак, ошондой өткөрүп берүүгө аракет кылуу менен иштелип атат. Кошумчалай кетчү нерсе, мына бизге бөлүнгөн договор менен ижарага алган пляжыбызда азыр бардык шарт түзүүгө аракет кылып атабыз. Жанагы сууга түшүп аткандарда карап отура турган вышкасын койдук. Ошо эс алуучулардын күнгө күйүп кетпеш үчүн, же дагы кандайдыр бир медициналык жардам керек болуп калат деп медпунктун койдук, спасательдерин койдук, керектүү шаймандары менен. Эң биринчиси туалетин менен душун жакшы жасап койдук. Себеби эс алуучу сууга киргенден кийин ал туалетке баргысы келет. Сөзсүз түрдө бул туалеттерди анан көлдөн чыгып келатканда душун жасап бериш керек. Майда барат. Ошонукини эске алып коюуга мэрияга баарын эле айтып атабыз азыр. Катуу талапты коюш керек. Бул биз турган комната люкс деп айтабыз. Бул биз турган жер холл, залы эс алган. А бул жагы болсо ошо чоң адамдардын уктоочу бөлмөсү. Биягы ошо 2 адамга эсептелинген. Бул ашканасы, өзүнүн ашканасы бар, шарттары жасалган. Биягы бул комната болсо балдарыныкы. Балдардын комната. Биз кирип чыккан номердин эми орточо баасы азыр айтып атпаймынбы? 2,5 миңден башталат. Андан кийин разгар сезон июль-августта баягы абдан мурда келип эс алып жүргөндөр өздөрү баасын билет. Жылда келип эс алып аткан постоянный клиенттери бар бул үйлөрдүн. Абдан бийик көтөрүлбөйт эч убакта. Добрый день, мы приехали из города Сургута. Отдыхается нам очень замечательно, колоритно. Погода нас подводила. Сюда приехали, здесь в Бишкек прилетели, здесь сразу 30. Для нас это очень контрастно. Как вам Иссык-Куль? Иссык-Куль очень красивый. Прям, как рассказать про Иссык-Куль-то, он очень завораживает своей красотой, шикарный вид. Если смотреть вдаль, сравнение с морем, разницы нету, либо это озеро, либо это море. То есть настолько он глубокий и себя впечатляет, холодный немножко, но когда привыкаешь, конечно, мы уже открыли купальный у вас сезон, поэтому очень здорово, нам очень нравится. В пансионате Нур мы отдыхаем 2-й раз, нам очень нравится. Вообще очень завораживает внешний вид территории, елочки прям волшебные. Комфортно. Хозяевам большое очень спасибо.
приезжают, даже встречают нас с транспорта, довозят до номеров. Ну, очень шикарно, вам спасибо. Кыргызстан очень красивая страна. Тут это страна путешествий, приключений. В этой стране очень много больших красивых гор, красивые и живописные растения и животные. В этой стране вы узнаете очень много нового и увидите то, что вы никогда не видели. Приезжайте в Кыргызстан за новыми приключениями и эмоциями. Сейчас мы отдыхаем в гостинице «Нур», где очень красиво и уютно. Все встречают тут нас благополучные, люди тут очень добрые. Мы купаемся в озере Исыкуль, очень прозрачное море и теплое. Эс алуу жай өзү 1 гектар аянтта турат. Азыр bir 11-12 адам ушул жерде үй бүлөсүн багып, туризм менен алакеттенип атат. Биздин эс алуучулардын көп основной контингенти жакынкы чет өлкөлүктөр, Казакстан, Өзбекстан, анан Россиядан келишет. Ушу эс алуу жайдын баасын өйдө көтөрбөй, ушу орточо маян алган адамдар эс алууга аракет кылып, бир 400-500 сом бир адамга жатып эс алуусу күнүнө ошого аракет кылдык. Өнүктүрдүк да. Андан кийин эми бүгүнкү күндө мына талап абдан катуу болуп атат. Ошон үчүн эң биринчи эле биздин көңүл бурганыбыз саркынды сууларды тазалоо, экологияны сактап калуу. Ошол эки бизге бүгүнкү күндө көлүбүз кандай болсо, айылыбыз кандай болсо, ошону менен өнүктүрүп келечекте да ушундай сактап калуу максатыбыз бар.